Саламатсыңарбы балдар. Геометриядан 11 класстар үчүн кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Темабыз айлануудан пайда болгон фигуралардын беттеринин аянттары. Биз бүгүн бул сабакта цилиндр, конус, кесилген конус жана сферанын беттеринин аянттарын чыгарабыз. Биринчи цилиндрдин бетинин аянтын табуу формуласын, экинчи конустун бетинин аянтын табуу формуласын, үчүнчү кесилген конустун бетинин аянтын табуу формуласын, төртүнчү сферанын аянтынын формуласын карайбыз. Биринчи бул фигуралардын аныктамасын берип алалы. Цилиндр тик бурчтукту, анын бир жагынын айланасында айландыруудан пайда болгон тело цилиндр деп аталат. Тик бурчту анын бир жагын айланасында айландырабыз. Алынган тело цилиндр болот. Цилиндрдин негизи тик бурчтуктун Б-сы жана А-ды жактарынын айлануусунан пайда болот. Алар тегерек. Ал эми цилиндрдин каптал бети тик бурчтуктун С-ды жагынын айлануусунан пайда болот. Бизге радиусу R болгон цилиндр берилсин. Бул цилиндрдин бийиктиги H болсун. Эгерде биз цилиндрди анын бетин кайчы менен кесип ала турган болсок, цилиндрдин жайылмасы тик бурчтукту берет. А, Б боюнча кесе турган болсок, анда ал тик бурчтукту берет. Демек, тик бурчтуктун А, Б жана А1, Б, А', Б' жактары булар кесилген жердеги түзүүчү. Цилиндрдин каптал бетинин жайылмасы тик бурчтук формасында болгондуктан, анын узундугу цилиндрдин негизинин радиусу. Ал 2πr'ге барабар. Ал эми бул цилиндрдин каптал бетинин жайылмасынын бийиктиги H же болбосо экинчи жагы H. Анда тик бурчтуктун аянтынын формуласы боюнча S каптал бет, S жайылманын аянтына барабар. Бул А' көбөйтүлгөн А, Б'га тик бурчтуктун аянты боюнча. А' бул 2πr'ге барабар. Ал эми А, Б болсо H'га барабар. Демек, цилиндрдин каптал бетинин аянты 2πr көбөйтүлгөн H. Эми цилиндрдин каптал бетинин аянты анын негизинин айланасынын узундугун бийиктигине көбөйткөнгө барабар. Эми цилиндрдин толук бетинин аянтын табалы. Толук бети болуш үчүн, толук беттин аянты болуш үчүн буга S каптал бетке анын эки негизинин аянты кошулат. Анда S негиз бул тегерек, ошондуктан анын аянты πr квадрат. Цилиндрдин негиздери бири-бирине барабар тегеректер болгондуктан, эки тегеректин аянттары бири-бирине барабар. Ал эми каптал бети болсо биз жогоруда тапкан негизинин айланасынын узундугун бийиктигине көбөйтүндүгү барабар. Демек, ордуна койсок, цилиндрдин толук бети 2πrh кошу 2πr квадрат. Экөөндө тең 2πr болгондуктан кашаанын сыртына чыгарабыз. 2πr кошу h кошу r. 2πr көбөйтүү h кошу r. Демек, цилиндрдин толук бети 2πr көбөйтүү h кошу r. Маселелерди карап көрөлү. Маселе: цилиндр ABCD тик бурчтугун AD түз сызыгынын айланасында айландыруудан алынды. Эгерде тик бурчтуктун AD жана AB жактарынын узундуктары тиешелүү түрдө 4 см жана 2 см болсо, цилиндрдин каптал бетинин аянтын тапкыла. Берилгендер боюнча AB
2 сантиметрге, A'ды 4 сантиметрге барабар. Чыгаруу S каптал бет цилиндрдики 2πr көбөйтүлгөн H. Мында AB R'ге барабар 2 сантиметр. Ал эми A'ды H'ка барабар 4 сантиметр. Анда берилгендерди формулага ордуна койсок, 2πr көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 4 бул барабар 16 π сантиметр квадрат. Демек, бул маселенин жообу 16 π сантиметр квадрат. Дагы бир маселени карайлы. Цилиндрдин октук кесилиши диагоналы узундугу 10 сантиметр болгон квадрат. Цилиндрдин каптал бетинин аянтын тапкыла. Цилиндрдин каптал бетинин формуласы 2πr h, же болбосо 2r диаметрди бергендиктен π'ды көбөйтүлгөн h деп алсак болот. A, B, C, D квадрат болгондуктан AB барабар BC'га, ал CD'га барабар, ал AD'га барабар. 4 жагы бири-бирине барабар. D болсо квадрат болуп аткандыктан диаметр H'ка барабар, бийиктигине барабар. AC барабар 10 болгондуктан 10 барабар тамыралында 2 A'га квадраттын жагына. Демек, A барабар AB'га, бул 10 бөлүнгөн тамыралында 2ге, же болбосо бөлүмүндөгү иррационалдыктан кутулсак 5 тамыралында 2 сантиметр. Анда 2r барабар D, бул 5 тамыралында 2 экенине ээ болобуз. Анда берилген формулага ордуна койсок, π көбөйтүлгөн D'нын ордуна 5 тамыралында 2, көбөйтүү H'нын ордуна да 5 тамыралында 2. Мындан 50 π сантиметр квадрат келип чыгат. Жообу 50 π сантиметр квадрат. Үчүнчү маселе. Цилиндрдин бийиктиги 10 сантиметр. Цилиндрдин огуна параллель болгон кесилиштин аянты 160 сантиметр квадрат. Жана ал октон 6 сантиметр аралыкта турат. Цилиндрдин толук бетинин аянтын тапкыла. Чыгаруу. Цилиндрдин толук бети 2πr көбөйтүлгөн H кошуу R. A'ды барабар BC'га, бул барабар H'ка. Ал 10 сантиметрге барабар, бийиктигине барабар. AB барабар DC'га. Бул S кесилиштин аянтын AD'га бөлгөнгө барабар. Анткени кесилиш тик бурчтук формасында болот. Тик бурчтуктун бир жагы белгисиз болсо, экинчи жагын табыш үчүн аянтты белгилүү жагына бөлөбүз. 160 бөлүнгөн 10 барабар 16 сантиметр. Эми OA барабар OB, бул экөө тең радиуска барабар. Демек, AOB үч бурчтугу тең капталдуу үч бурчтук. Тең капталдуу үч бурчтуктун ОК бийиктигин жүргүзсөк, ОКны перпендикуляр кылып түзүлсөк, ал ОК АОнун бийиктиги жана медианасы дагы боло алат. Ал эми үч бурчтук АОК тик бурчтуу үч бурчтук. АК барабар КБга, бул АБнын жарымы. Ал 8 сантиметрге барабар. Ал эми R радиусту табыш үчүн Пифагордун теоремасын колдонсок, ОА барабар квадрат тамыралында ОКнын квадраты плюс АКнын квадраты барабар 6нын квадраты плюс 8нин квадраты, суммасы 100 болгондуктан тамырдан 10 чыгат. Демек, S толук бет H жана R'дин ордуна кое турган болсок, 2π көбөйтүлгөн 10, көбөйтүлгөн 10 кошулган 10 барабар 400 π сантиметр квадрат. Демек, жообу 400 π сантиметр квадрат. Конус эмне экенин кайталап, конуста айлануудан пайда болгон тело болгондуктан аныктамасы тик бурчтуу үч бурчтукту анын катеттеринин биринин айланасында айландыруудан пайда болгон тело конус деп аталат. Конустун негизи Асы катетинин айланасынан пайда болот. Ал эми конустун каптал бети BC гипотенузасынын айлануусунан пайда болот. Конусту дагы биз каптал бетин табыш үчүн, анын каптал бетинин жайылмасын алыш үчүн AB боюнча кессек, жана аны жайып
тегиздикке койсок, А, Б, А штрих бурчу А болгон тегеректин секторуна барабар болуп калат. Секторун берип калат. Кесилген А түзүүчү А, Б жана А штрих Б. Конустун каптал бетинин жайылмасы. Ал эми бул сектордун элеген жаанын узундугу тегеректин конустун тегерегинин негизинин тегерегинин узундугуна барабар. Негизинин айланасынын узундугуна барабар. S барабар 2πr. Ал эми бул жердеги конустун каптал бети бул жайылманын аянтына барабар. А жайылманын аянты радиусу R болгон тегеректи аянтын 360 градуска бөлүп, аны альфа альфа бурчуна жаанын узундугуна көбөйткөнгө барабар. Демек, мындан жаасынын узундугу π L альфа бөлүнгөн 180 градус же болбосо 2πrге барабар болуп аткандыктан, мындан альфаны тапсак 360 көбөйтүлгөн R бөлүнгөн L. Альфанын ордуна алып келип койсок, πL квадрат бөлүнгөн 360 көбөйтүлгөн 360 көбөйтүлгөн R бөлүнгөн L. Кыскартууларды аткарсак, πr Lге барабар. Демек, S конустун каптал бетинин аянты негизинин айланасынын узундугунун жарымын түзүүчүсүнө көбөйткөнгө барабар. Конустун толук бетинин аянтын табуу формуласын карайлы. Конустун толук бети анын каптал бетинин аянтына негизинин аянтын кошууга туура келет. S каптал бет πr Lге барабар. Ал эми негизи тегерек болгондуктан πr квадратка барабар. Анда булардын суммасы πrl плюс πr квадрат. Же болбосо πr көбөйтүлгөн L кошуу R. Конустун толук бети πr көбөйтүлгөн L плюс R. Мында R конустун негизинин радиусу, L түзүүчүсү. Маселе, конустун түзүүчүсү NA барабар 5 см, ал эми бийиктиги 4 см. Конустун каптал бетинин аянтын тапкыла. Чиймеде көрсөтсөк, S каптал бет барабар πr L болгондуктан жана NO бийиктиги OA радиусуна перпендикуляр. Демек, берде пайда болгон тик бурчтуу үч бурчтук NOA, мындан OA-ны таап алсак, башкача айтканда радиусту NA-нын квадратынан NO-нун квадратын кемиткенге барабар. Бул тамырасында 5-тин квадраты минус 4-тин квадраты барабар 3 см. S каптал бет, демек, ордоруна койсок 15 π см квадратка барабар. Жообу 15 π см квадрат. Дагы бир маселе карайлы. Конус катеттери 6 см жана 8 см болгон тик бурчтуу үч бурчтуктун кичине катеттин айланасында айлануудан пайда болот. Бул конустун толук бетинин аянтын тапкыла. Чиймеде берсек 6 см кичине катеттин айланасын айлануудан пайда болгондуктан бийиктиги 6 см, ал эми негизинин радиусу 8 см болуп калат. Толук беттин аянты πr көбөйтүлгөн L плюс Rге барабар болгондуктан бизге L'ди табууга туура келет. L 3 бурчтук NOA тик бурчтуу 3 бурчтук. Мындан NA-ны тапсак, ал L'ге барабар. Тамырасында NO-нун квадраты плюс AO-нун квадраты барабар 6-нын квадраты плюс 8-нын квадраты барабар 10 см. Демек, R барабар 8, L 10. Анда S толук беттеги формуланын ордуна койсок 144 π см квадратка барабар болот. Жообу 144 π см квадрат. Кесилген конус. Бул дагы айлануудан пайда болгон фигура. Тик бурчтуу трапецияны
Анын кичине каптал жагынын айланасында айландыруудан пайда болгон тело кесилген конус деп аталат. Кесилген конустун негиздери трапециянын А, Б жана Д-сы негиздеринин айлануусунан пайда болот. Кесилген конустун каптал бети трапециянын Б-сы каптал жагынын айлануусунан пайда болот. Кесилген конустун каптал бети пи көбөйтүлгөн R плюс R1 көбөйтүлгөн L. Мында R жана R1 кесилген конустун негиздеринин радиустары, L түзүүчүсү. Далилдөө. P конустун чокусу болсун. A1 L барабар L'ге бул кесилген конустун түзүүчүлөрүнүн бири болсун. O жана O1 кесилген конустун негиздеринин борборлору болсун. R R1ден чоң, башкача айтканда чоң радиусу, чоң негизинин радиусу R, кичине негизинин радиусу R1. Анда S каптал бет PR көбөйтүлгөн PA бул толук конустун бетинин аянты минус PR1 көбөйтүлгөн PA1. Бул кичинекей конустун, кесилип алынган кичинекей конустун бетинин аянты. PR PA1 плюс A1Ага минус PR1 PA1. Мындан PR кашаларды ачсак, PR көбөйтүлгөн PA1 плюс PR көбөйтүлгөн A1A минус PR1 көбөйтүлгөн PA1. Ордуна койсок PRL плюс PR минус R PA1. Эми бул жерде үч бурчтардын окшоштугунан катышты алсак, PA1ден PAга болгон катышы R1ден Rге болгон катышына барабар. Мындан ордуна коюп чыгарсак, PA1 барабар LR1 бөлүнгөн R минус R1ге экенин алабыз. Мындан PRL плюс PR минус R көбөйтүлгөн PA1 барабар PA1дин ордуна койсок, жөнөкөйлөтсөк, P көбөйтүлгөн R плюс R1 көбөйтүлгөн Lге. Демек, кесилген конустун каптал бети P көбөйтүлгөн R плюс R1 көбөйтүлгөн L. Мында R жана R1 конустун негиздеринин радиустары, L кесилген конустун түзүүчүсү. Кесилген конустун толук бетинин аянтын көрөт. Толук бетинин аянты каптал бетинин аянтына төмөнкү жана жогорку негиздеринин аянттарын кошконго барабар. Төмөнкү жана жогорку негиздери тегеректер болгондуктан төмөнкү негизи PR квадрат, жогорку негизи PR1дин квадраты. Буларды ордуна койсок, PR плюс R1 L плюс PR квадрат плюс PR1дин квадраты. Демек, кесилген конустун толук бетинин аянты PR плюс R1 L плюс PR квадрат плюс PR1дин квадраты. Маселе карап көрөлү. Кесилген конустун негиздеринин радиустары 9 см жана 4 см. Эгерде анын түзүүчүсү менен негизинин тегиздиги 45 градуска барабар бурчту түзсө, кесилген конустун каптал бетинин аянтын тапкыла. Каптал бети S каптал бет P R плюс R1 L, R1 бар, R бар, L жок. Демек, L'ди табыш үчүн биз тик бурчтуу трапецияны карайлы. O1 бийиктигине барабар, A1 F перпендикуляр OAга, O1 A1 FO бул тик бурчтук. Ал эми O1 A1 барабар OFге, бул бийик 4 сантиметрге барабар бийиктик. Ал эми O1 O F A1ге барабар, бул H'ка барабар. O A1 AF тик бурчтуу 3 бурчтук. Бурчу 45 градус болгондуктан А катеттери барабар, A1 F барабар FA.
Демек, ОА минус ОФ барабар 9 минус 4, 5 сантиметрге барабар. Анда А1А барабар Лге, ал А1Ф'тің квадраты плюс ФАның квадраты барабар 5-тің квадраты плюс 5-тің квадраты барабар 5 тамыр алдында 2 сантиметр. С қаптал беттің формуласын орнына қойсақ, пи 9 плюс 4 көбейтілген 5 тамыр алдында 2 барабар 65 тамыр алдында 2 пи сантиметр квадрат. Демек, жообу 65 тамыр астында 2 пи сантиметр квадрат. Сфераның бетінің аянтын табыш үшін сфера деген емнекендеген қайталап алалы. Анықтама. Берілген чекиттен берілген аралықта тұрған чекиттердің көптігі сфера деп аталады. Берілген чекит сфераның борборы деп аталады. Ал эми берілген аралық сфераның радиусы деп аталады. Эми сфераның аянты 4 пи r квадратқа барабар. Дәлелдөө. Радиусы r, борбору o чекити болгон сфераны жана ага сырттан сызылган n граны бар көп грандыкты карайлы. Анықтама. Эгерде сфера же шар көп грандыктын бардык грандарын жанып өтсө, анда көп грандык сферага же шарга сырттан сызылган деп аталат. Мында сфера көп грандыкка ичтен сызылган болот. Көп грандыктын грандарын номерлейли. SI менен I гранынын аянтын белгилейли. Сферанын O борборун жана көп грандыктын бардык чокуларын кесинди менен туташтырабыз. Мында жалпы чокусу O болгон N пирамиданы алабыз. Алардын негиздери көп грандыктын грандары, ал эми бийиктиктери сферанын борбору менен сферанын көп грандык менен жануу чекитин туташтырган радиустар болот. Анда бир пирамиданын көлөмү VI 3/1 SIR-ге барабар. SI деген бул көп грандыктын бир гранынын бетинин аянты, ийинчи бетинин аянты, R болсо анын бийиктиги. Ал эми сферага сырттан сызылган n гранды көп грандыктын жалпы көлөмү ушундай кичинекей пирамидалардын көлөмдөрүнүн суммасына барабар. I 1-ден n-ге чейин 3/1 SIR же болсо 3/1 R, I-ден 1-ге чейин 1-ден n-ге чейинки SI суммасына барабар. Барабар 3/1 RPN. Мында PN менен биз 1-ден n-ге чейинки SI-лердин суммасын көрсөттүк. Башкача айтканда бул көп грандыктын бетинин аянты. Эми бул PN 3VN бөлүнгөн R-ге барабар. VN бул көп грандыктын көлөмдөрү. Жалпы көп грандыктын көлөмү. Эми ар бир грандын аянты 0-га умтула тургандай кылып, грандардын санын көбөйтөбүз. Анда көп грандыктын көлөмү шардын көлөмүнө умтулат. VN умтулат V шардын көлөмүнө. Ал эми көп грандыктын бетинин аянты ал шардын бети болгон сферанын аянтына умтулат. Анда лимит n-ге умтулганда PN барабар лимит n-ге умтулганда 3VN бөлүнгөн R барабар 3 бөлүнгөн R, лимит n-ге умтулганда VN 3 бөлүнгөн R көбөйтүлгөн шардын көлөмүнүн формуласы 3-төн 4 пи R куб. Кыскартууларды жүргүзсөк 4 пи R квадратка барабар. Демек, сферанын аянты ичтен сызылган көп бурчтуктун бетинин аянтынын n-чексизге умтулгандагы маанисине барабар. Демек, сферанын бети 4 пи R квадратка барабар. Мисал карайлы. Маселе, радиусу тамыралында 5 см болгон сферанын аянтын тапкыла. Формуласын жазсак, сфера
4 пи r квадратқа ордуна койсок, тамыралына 5-тин квадраты 5, 4-кө көйсөк 20 пи сантиметр квадрат. Жообу 20 пи сантиметр квадрат. Дагы бир маселени карайлы. Сферанын аянты 484 пи сантиметр квадрат. Сферанын радиусун тапкыла дейт. Тескеринче берилген формуладан r'ди туюндуруп алабыз. Анда ордуна койсок, пилер кыскарат 11 сантиметрге барабар. Демек, жообу r барабар 11 сантиметр. Дагы бир маселени карайлы. Сферанын сыртынан кыры 6 сантиметр болгон куб сызылган. Сферанын аянтын тапкыла дейт. Чыгаруу. Сферанын аянты 4 пи r квадратка барабар. D барабар Ага, сферанын диаметри кубтун кырына барабар. R барабар 2-ден 1, D диаметрин жарымы 3 сантиметр. Анда сферанын аянты 4 пи 3-тün квадратына, жообусу 36 пи сантиметр квадратка барабар. Жообу 36 пи сантиметр квадрат. Демек, биз бүгүнкү сабакта цилиндрдин бетинин аянтын табуу формуласын, башкача айтканда S каптал бети 2 пи r көбөйтүлгөн h'ка, S толук бети 2 пи r көбөйтүлгөн h плюс r'ге, жана конустун бетинин аянтын мында каптал бетинин аянты пи r l, ал эми толук бетинин аянты пи r l плюс r. Кесилген конустун бетинин аянтын табуучу формулалар каптал бети пи r плюс r1 l, ал эми толук бети пи r плюс r1 l плюс пи r квадрат плюс пи r1-дин квадраты. Сферанын аянтынын формуласы S сфера 4 пи r квадратка барабар экендигин көрдүк. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Эмесе кайрадан жолугушканча саламатта болгула. Бул берүүлөрдү силер ЛТР Маданият каналынан, YouTube баракчаларынан көрсөңүздөр болот. Кайрадан жолугушканча саламатта болгула.